Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Баткен чегара чырында жабыркагандардын айрымдарынын насыялары кечилди. Кыргызстандын Улуттук банкы Баткен Ош облустарындагы чегара чатагында жабыркагандар арасында насыясы барларга колдоо көрсөтүү токтомун чыгарды. Финансы насыя уюмдарга 474 карыз алуучу кайрылган. Алардын ичинен 19.974 миң сомдук 298 насыя жоюлуп, 38.430 миң сомдук 170 насыя реструктуризацияланды. Учурда арыздарды кароо уланып жатат. 14-17 сентябрдагы Баткендеги кыргыз-тажик чегарасындагы жаңжалда ондогон адамдын өмүрү кыйылып, бир катар социалдык объектилер талкаланган. Эки тарап бири-бирин агрессияга айыптаган. Кыргызстан инвесторлорго мамлекеттик кепилдик бере баштайт. Бул тууралуу Евразия элдеринин ассамблеясынын башкы катчысы Андрей Беленинов министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровго шилтеме берүү менен билдирди. Беленинов Бишкекте өтүп жаткан инвестициялык саммитте Спутник Кыргызстан радиосуна маек курду. Кыргызстандын премьер-министринен бир катар мамлекеттер умтулуп келген нерсени угуу жагымдуу болду. Каржы министрлиги кепилдик бере баштады. Мамлекеттик кепилдиктин жоктугунан Кыргызстан инвестиция тартууда чоң зыян тартып келген. Эгер бул механизм иштеп кетсе, Кыргызстандын экономикасы жакшы өнүгүүгө жетет. Бул механизмдерди бир нече мамлекеттик компания ишке ашырары айтылды, деди Беленинов. Эскерте кетсек, саммит бүгүн башталган. Саммит Бишкекке биринчилерден болуп Лукашенко келип түштү. Бишкекке ЭЭП өлкөлөрүнүн президенттери келе баштады. Тагыраагы биринчилерден болуп Беларусь лидери Александр Лукашенко келип түштү. Бул туурасында өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Лукашенкону Манас эл аралык аэропортунан министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Адыл Касмалиев тосуп алды. Лукашенко 9 декабрда Бишкек шаарында Кыргызстандын төрагалыгы астында өтө турган Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйынына катышуу үчүн келди. Акылбек Түмөнбаев 7-чи кабатты ата журт Кыргызстан менен мекенчил ээлеп алды. Жогорку Кеңештин депутаты, элдик депутаттык тобунун лидери Акылбек Түмөнбаев эки фракция Ак үйдүн 7-чи кабаттагы кабинеттерин ээлеп алды деп сындады. Өмүрбек Бакировду кабинетинен мыйзамсыз чыгарып койгону боюнча унчукпайын дедим эле, бүгүн ата журт Кыргызстан менен мекенчил өзү билемдик кылып жатат. Урматтуу төрага, сиз мындай мыйзамсыз иштерди дагы кыла берсеңиз, сиздин дагы кызматтык ордуңузду карайбыз. Анткени квадраттык залды 709 кабинетти катчылыгыңарга берип, 7-чи кабатта ким отурса баарын ылдый түшүрөбүз деп жатасыздар. Сизди калыс төрага болот деп шайлаганбыз. Адилет караңыз, болбосо 7-чи кабаттагы кабинеттердин баарын сиздерге берели, деген Түмөнбаев. Буга чейинки ошо кабинет талашуу, ошол биздин топтун баягы депутаты Бакиров Өмүрбек Мирзарайымовичтин кабинетин мыйзамсыз чыгарып койгон боюнча мен унчукпайын дедим эле. Бүгүнкү күнү ушу жогорку кеңеште өзүбүздүн ичибизде бүгүнкү күнү ошол ата журт менен мекенчилдин өз билемдик кылып атканы Нурлан Тургунбекович. Сиз мындай мыйзамсыз иштерди кыла берсеңиз, сиздин дагы кызматтык ордуңузду карайбыз. Анткени ошол квадратный залды бүгүнкү күнү секретариатыңыздарга берип, мекенчилби ата журтка 709 кабинетти дагы өзүңүздөрдүн секретариатыңыздарга берип, бул жерде ошол 7-чи этажда ким отурса бардыгын ылдый түшүрөбүз деп өзүңүздөр билемдик кылып атасыз. Нурлан Тургунбекович, бүгүнкү күнү сизди адилет калыс төрага болот деп бардыгыбыз бир добуштан шайлаганбыз. Ошондуктан сиз калыс алып барыңыз. Бардыгын, ошол кабинетпи, ошол секретариатта канча адам бар, канча адамдан бөлүштүрүп атабыз, бардыгын калыс алып барыңыз. Антпесе ишиңиздин баягы бүгүнкү күнү жаңы алып барып, ишти алып барып атасыз. Туура калыс алып барсаңыз, ошол мына 7-чи созувда бир эмес экинчи спикерсиз баягы калыстык кылып, баягы тарыхта калчы адамдардын төрага болду деген адамдардын бирисиз. Ошон үчүн мен сизден суранам. Туура калыс алып барыңыз. Ошол
Bakirov Ömürбек Мирзарайымовичтин кабинетинен мыйзамсыз управделамиеве ким чыгарса дагы төраганын улуксаты, төраганын баягы кеңешисиз эч ким чыгарбайт. Бүгүнкү күнү Bakirov Ömürбек Мирзарайымович ошол биздин элдик топто, ошол элдик топтун лидери менмин, билесиз. Мен бул үчүн кабинети жок жүрсө, мен андан көрөкчө өзүмдүн кабинетин берип, лидерлик өзүмдүн баягы 14 депутат болсо, ошол бир депутатыбыз кабинети жок көчөдө жүрсө, мен отура албайт экенмин. Андан көрөкчө ошол Ömürбек Мирзарайымович менин кабинетиме отурсун анда. Сиздерге берели кабинеттердин барын 7-нчи этажда. Мирзиёевдин Кыргызстанга мамлекеттик иш сапарынын убактысы жылды. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга 10 декабрдагы мамлекеттик сапарынын мөөнөтү жылдырылды. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда Шавкат Мирзиёев Кыргызстанга ушул жылдын аягына чейин келет. Мындай чечим Кыргызстан менен Өзбекстандын президенттеринин сүйлөшүүсүнүн жыйынтыгында кабыл алынды. Бишкектеги Жогорку Евразиялык экономикалык кеңешинин жыйынына Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов келет. Шавкат Мирзиёев 9 декабрда Кыргызстанга мамлекеттик иш сапары менен келерин президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азимбакиев билдирген. Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга болгон мамлекеттик сапарынын алдында эки өлкөнүн ишкер чөйрөлөрүнүн ортосундагы байланышты чыңдоого багытталган Кыргыз-Өзбек бизнес форуму өткөрүлөт. 9 декабрда Бишкекте президент Садыр Жапаровдун төрагалыгы алдында Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйыны өтөт. Жолдошова Отунбаеваны эмнеге Кара Роза деп атаганын айтты. 8 декабрда Бишкектин 1-май райондук сотунда 2010 жылдагы июнь окуясы боюнча соттук отурум уланды. Сотко УКМКнын мурдагы башчысы Кеңешбек Дүйшөбаев жана Жалал Абад областынын мурдагы губернатору Бектур Асанов алып келинди. Ошондой эле мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков менен ИИМдин башчысынын мурдагы орун басары Бактыбек Алымбеков да соттолуучу орундарда турушту. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев сот залына жеткирилген эмес, анткени ал мурдагы отурумда сот тартибин бузган. Жогорку кеңештин экс-депутаты Жылдызкан Жолдошова сот залында сөз сүйлөп, июнь окуясы боюнча Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева менен Өмүрбек Текебаевди айыптады. Өмүрбек Текебаев өзү жазган конституциянын долбоорун өзбек тилине которгон. Шайырбек Маматокторов документтерди Асия Сасыкбаева менен Гүлнара Журобаевага алып барды. Аны күбө катары суракка алсаңыз болот. Мен бул долбоорду көргөн жокмун деп түшүндүргөн Жолдошова. Ал Роза Отунбаева менен жолугуп, анын өткөн мезгилдин президенти болуп шайланганына күбө болгонун баса белгилеген. Мен Кыргызстандын түштүгүндө боло турган трагедия тууралуу эскертким келди. Ага президенттиктен баш тартууну айттым. Анткени ал тарыхта Кара Роза катары кала берет деген Жолдошова. Темир Сариев жетекчилик кызматка атсалышууда. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, мурунку премьер-министр Темир Сариев Кыргызстандын Соода өнөр-жай палатасынын президенттигине биринчи талапкер болуп катталды. Эске салсак, 26 ноябрда Соода өнөр-жай палатасы Марат Шаршекеев өз каалоосу менен берген арызынын негизинде төрагалыктан кеткенин билдирген. Акылбек Жапаров Баткенде 150 үй 20 декабрга чейин курулуп бүтөт. Баткен облусунун чек ара аймактарына Тажикстандын агрессиясынан талкаланган 420 үйдүн курулушу декабрда курулуп бүтүп тапшырылат деген убада берилген. Акылбек Жапаровдун айтымында Баткенди калыбына келтирүүгө 3 миллиард сом каралган болсо, учурда анын 1 миллиард сому бөлүнүп берилген. Ал эми 150 үй 20 декабрга чейин курулуп бүтүп ээлерине тапшырылат. Баткен облусунун чек ара аймактарында жабыркаган үйлөрдү Аманат курулуш компаниясы куруп жатат. Ал 31 субподрядчик компанияны алган. 20 декабрга чейин 150 үйдүн курулушу бүтүп, жашоочулар көчүп кирет. Калгандарына улам бүткөн сайын элдер кире беришет. Курулушуна 1 миллиард сом бөлүнүп берилген, керек болсо дагы бөлөбүз деген Жапаров. Курулуштун жүрүшүн архитектура, курулуш жана турак жай мамлекеттик агенттиги көзөмөлдөп жатат.
Жанар Акаев Кытайга 15 күнгө визасыз режим ачууну сунуштады. Жогорку кеңештин жыйынында депутат Жанарбек Акаев Кытайга 15 күнгө визасыз режим ачуу сунушу менен Акылбек Жапаровго кайрылды. Анын айтымында Казакстан менен Өзбекстан Кытай жарандарына визасыз режим киргизилгендиктен туристтердин келүүсүнө жол ачылган. Ага жооп катары Акылбек Жапаров учурда Кытай тарап менен бизнес визаны киргизүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгын белгиледи. Казакстан менен Өзбекстан Кытайга бизнес визасын бири 10 күнгө, бири 14 күнгө чейин бизнесмендерге, инвесторлорго визасы жок чегарасын ачып берди. Биз дагы ошонун үстүнөн иштеп жатабыз, ошондой эле туристтик визанын үстүндө дагы иштеп жатабыз. Мына азыр саат 4-тө Кытайдын вице-премьер-министри келди. Биздин сүйлөшүүлөр дагы ушул маселелерди камтыйт. Азыр Кытайда коронавируска байланыштуу катуу талаптар болуп жатат. Ал талаптар солгундай түшсө, ушул иш-аракеттер улантылат, деген Жапаров.